Медициналык каражаттарга толгон учак Манас аэропортуна келип конду. Гуманитардык жүктү вице-премьер-министр, саламаттык сактоо министри баштаган өкмөт өкүлдөрү кабыл алды. Жардамга кол сунган коңшу мамлекеттин атынан ыйгар мукуктуу элчи катышты. Башыңа кыйынчылык келгенде, кыйын убактарда ошол достуктардын, достордун кандай экенин мен ойлойм, ошол убакта билинет экен да. Ошондо азыркы күндө дүйнө жүзүндө пандемиянын экинчи толкуну өтүп жаткан кезде, өзгөчө Кыргызстанда деген эми ОРВИ, тиги сезондук оорулар менен кошо, грипп менен кошо кетип бараткан кезде, ушул биздин боордош деп кошунат өлкөбүздөн, ушул 30 жылдык эгемендик тарыхы да биздикине окшош өлкөбүздөн Өзбекстанда ушундай жардам келгенине мен кыргыз элинен өзгөчө ыраазычылык билдиремин. Өзбекстандын президентине, премьер-министр, бүгүнкү биякта биз менен иш чарада катышкан Өзбекстандын Кыргызстандагы элчисине да ыраазычылык билдиребиз. 1000 куту гепарин дарысы, 5000 танга кремседевир, 100 000 даана бир жолу колдонуучу колгап, 10 000 даана бир жолку коргоочу комбинезондор, 2000 даана коргоочу көз айнектер, COVID-19 вирусунун алдын алуу үчүн 10 000 даана медициналык топтом, вирусту аныктоочу 10 000 даана тест, ошондой эле тамчылатуучу тутумдар, дезинфекциялоочу каражаттар да бар. Жардам бул жүк менен эле чектелбейт. Өзбекстан Кыргызстанга ооруканаларды куруп берүүнү максат кылууда. Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Өзбекстандын президенти Мирзиёев Шавкат Мирзиёевич менен сүйлөшүүлөрдүн аркасында гуманитарный помощь келди. Ошол сүйлөшүүлөрдүн аркасында эки чоң больница курулат. 200-200дөн 400 койкалуу больница. Аларды биз азыркы кездеги Бишкек шаарында ковид оорусу көп болуп аткан үчүн месталардын 70% уже элде бейтаптар толуп калган үчүн национальный госпитальда ош жерде 200 койкалы 10 күн ичинде больница ачылат. Баткен областына мен барып келдим. Ал жерде дагы ковид оорусу менен көп болуп аткан үчүн Кадамжай районунун Кадамжай областына ал жерге дагы 200 койкалуу больница 10 күн ичинде курулуп, ошол больницанын ичиндеги медоборудование, дары-дармектердин баардыгын Өзбек биздин коңшу өлкөбүз берип атат. Ошондой эле ал жерден специалисттер, медиктер келип атат. Биздин медиктер менен чогуу опыт алмашып, ошол бейтаптарды дарылаганга келе жатышат. Строительдер уже келди, Ошко түшүштү. Бул жердеги да строительдер келди. Биз азыр тосуп алып, ошол кайсы жерде кура турганын көрсөтөбүз. Буга чейин кызматын тапшырган президенттин милдетин аткаруучу мурдагы премьер-министр Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, пандемия күчөп турган учурда Кыргызстанга берген жардамы үчүн ыраазычылык билдирген. Андан 2 күн узабай коңшу мамлекет дагы колдоо көрсөтүп отурат. Эми бул болсо жакын арада эле болгон өкмөт башчылардын, мамлекет башчыларыбыздын сүйлөшүүлөрдүн негизинде жана иш сапарларыбыздын сүйлөшүүлөрдүн негизиндеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болуп саналат. Учурдан пайдаланып, кошуна боордош Өзбекстан мамлекетинин жетекчилигине терең ыраазычылык билгизебиз. Биз болсо Өзбекстан кошуналарыбыз менен, Өзбекстан мамлекети менен эки тараптуу, көп тараптуу байланыштарыбызды, кызматташтарыбыздын кеңейишине баардык аракеттерди жумшайбыз. Учурдан пайдаланып айткым келет, биздин арабыздагы эки тараптуу, көп тараптуу алынган милдеттемелер жана коюлган келишимдер толугу менен аткарылат. В соответствии с поручением уважаемого 14 ноябрда Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү болгон. Анда эки тараптуу кызматташтыкты жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү талкууланган. Сүйлөшүү учурунда маселе чечилген. Өзгөчө көңүл коронавирус менен күрөшүүгө бурулган. Буга байланыштуу президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен гуманитардык жардам жиберилди. Анын ичинде азык-түлүк, аймактардагы курулула турган ооруканалар үчүн курулуш материалдары жана жабдыктар бар. Кыргызстандын президенттин милдетин аткаруучусу премьер-министр Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин телефон сүйлөшүүлөрүнө байланыштуу ошондой эле мындан 4 күн мурда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Айтбаевич Казакбаевдин Өзбекстанга болгон жумушчу иш сапарында сүйлөшүлгөн премьер-министр Абдулла Нигматович менен жана ошондой эле министрлер менен болгон сүйлөшүүлөрдө ушул гуманитардык жардамдар жөнүндө дагы сөз болгон эле. Андан сырткары эки мобилдик оорукана салыш боюнча бирөөсү
түндүккө бирөөсү түштүккө 200 орындуудан 400 орындуу мобилдик контейнерлик госпиталдын курулушу дагы сүйлөшүлгөн болчу. Ошолордун биринчи сабары бүгүн жөнөтүлдү. Жакынкы 1-2 күндүн ичинде 100 вагон гум жардам дагы кетип баратат. Анын ичинде 3000 тонна буудай, андан сырткары 400 ошо мен айткан жана ооруканалар үчүн контейнерлик госпиталдер, 200 бунуку түштүккө, Жалал Абадка, 200 Бишкекке кетет. Андан сырткары 250 концентратор, анан кийин 50 ЭВЛ дагы врачтар менен бирге учуп барат жакын күндөрдө. 12 ноябрда Казакстан менен Өзбекстандын президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, Кыргызстанга жардам берүүнү макулдашкан. Колдоо көрсөтүү экономикалык жана гуманитардык түрдө камсыз кылынаары белгиленген. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.